Ассаламу алейкум. Армақты ардақтаған ардақтуу менин аппай журтум. Ассаламу алейкум. Мына биз айгырлар берүүбүздү улантабыз. Бүгүн биз Чүй облусунун Сокулук районундагы Шалта айылына келдик. Бул Шалта айылыбызды өзүңүздөр билесиздер. Небір таланттарды берген айыл. Аларды атай кетсек, поэзиянын мыкты өкүлү таланттуу агабыз Акен Алмазбеков агабыз ушул айылдан чыккан. Андан кийин маданияттын мыкты жылдызы, кино жылдыз Орозбек Кутманалиев агабыз Төкмакын көп кызуу талантында ушул агаларыбызды берген Шалта айылында турабыз. Шалта айылында дагы биздин Ишенбеков Нурмат деген балабыз жакшы асыл тукум айгырларды багып атат. Эки айгыр багып атат. Бирөө гектар, экинчиси лейбор. Мына ушул эки айгыр боюнча сиздерге, көрөрмандарга, ат сүйүүчүлөргө, саяпкер досторго эки айгыр боюнча маалымат берүү үчүн келдик. Андыктан биз менен болуңуздар. Мына достор, биз Нурмат менен маегибизди баштайлы. Мына Нурматтын азыр сиздерге эки айгырын тааныштырабыз. Алгач лейбор деген айгыр жөнүндө баштайлы анда кепти. Мына сенде лейбор деген айгыр, анан гектар экөө бар экен. Лейбордон баштайлы. Лейборго Нурмат, сен качан алдың, кандай часага келип калды, анан лейбордун ата тегин айтчы. Биринчи ассаламу алейкум. Лейбор деген айгыр бир 2 ай болуп калды, жакын арада эле алдык. Ата теги атасы Пятигорский, энеси Лаура дегенде. Өзү документ боюнча. Ошону алып калдык Кудайдын буйругу менен. Анан мурун негизи аябай жакчы бизге ал айгыр. Мурун лейбор бир 10 жаш кезинде бир бээ каратканбыз. Ошондо балдарын чаап, бир баласын чапкам. Ошондон кийин айгыр жакчана сатылабы деп жүрүп анан. Быйыл ушул момент болду, ушул буйрук болуп алып калдык. Лейбордун жашы азыр бир топ карып калды ошо. Жок, негизи мурун 2004-жылкы деп жүрчү, а так интернетте паспорт боюнча 2003 да. Ошондо 2003 деп эле эсептегенде 22 жашта болот. 19 аз экен. Анан баскан турганытыңбы? Баскан тургантың 2 бээ караттык буюрса. Өзүбүздүн бээлерден 2 бээ токтотту буюрса. Эми дагы бир 2-3 бээ сутуу ыйнап калды, ошолорду каратабыз. Жакшы. Нурмат, мен бул лейборду өзүм дагы көргүм келип абдан ынтызар болуп жүргөм. Анан лейбордун бул республикалык деңгээлде чуркаган балдары өтө көп да. Бул айгыр өзү балдарын жакшы чуркаган айгыр, анан балдары орто саар, анан балдары мөртө-шөртө чуркап калган деп бөлүнөт 3кө. Ама лейбордун балдары өтө жогору берип атат да. Значит, лейбордун уругу бааланган айгыр. Мен да кызыктар болуп жүрүп элем. Кудай жалгап, мына бүгүн сааты чыгып келип калдык. Анан лейбордун ушул бул тарыхында өтө көп балдар чуркады да. Аябай эле көп эле бунун балдары чуркаган. Эң биринчиси аябай жакшы результат берген Балтика го. Сталбек байке 5 гол чапкан. Тайында, кунаанда уткан. Андан кийинки алыс барбай эле берди. Сосед айылда Нурбек деген мен өкүл атам болот. Ошол өкүл атам аты Разбор деген аты. Көп байгеге чаап жүрдүк. Былтыр Чубан майга чейин чаап жүрдү. Убагында жана Байтиктин канча бир жылдыгында 220 жылдыгында. 220 жылдыгында Байтикте ат чабыш болуп ошол жерден мерс уткан машина. Айлампада. Андан кийин деле көп эле байгелер утуп. Былтыр Карагыз квартира утканда 5-чи болду, 6-чы болду окшойт. Андан башка деле өзүмдө бир баласы бар болчу, ошол менен тең. Ал деле ошол тайында жакшы чуркады, анан бир аз загондон чыгып кетип анан буттун кокусуп чаппай калды да. Бие болуп калды. Лейбордун бир кызы бар өзүбүздө. Лейбор буга чейин кесипи чарбазында багылып аткан, Жок, эмеде. Ленинский ветка. Веткада мен жаңы кечирим сурайм. Ветканы Ленинскийде кесипетте болбадымбы? Анан бул өтө көп балдарчы, укканыбыз. Анан бизде дагы Талас областындагы 110-чу конек заводко бир баласы барган. Аны сен да билет болушуң керек. Биринчи көчмөндөр оюнунда Конанда 3-чү болгон. Алмазная деген. Алмазная. Көп эми лейбордун балдары чуркагандар көп эми мында. Азыр эстей албай атам, бирок көп да, аябай эле көп. Сиздер жана биринчи чемпионат тай өтпөдү беле? Ошондо Батубайке апарып чапкан Кунан, ошол лейбордун баласы, ошо именно веткадан чыккан бейлер. Анан лейбор эми аябай мыкты бейлерди эми карады, көп эле бие карады окшойт. Эми
мен ушу өзүбүз каратканбыз ушу бурда. Ушу өкүл атам болот Нурбек деген. Ошол экөөбүз ушу бир шарт болуп калып, лейборго бир башында бей коюш кыйын эле. Өстөрүн бейлер көп эле да. Анан ушу момент болуп калып, бир 2 бейге сүйлөшүп калгам мен. Ошол жакта байкелерге анан ошо өзүмдүн бир бейим анан ошо өкүл атам бейсин качырып, ошо экөөбүздүкү тууган да. Меники ушу тайындан кунан көтүп атканда бутум бир аз кокустатып ошо боюнча бей болду. Тиякка өкүл атам ошо разбор дегенди жакшы результат берди. Анан лейбордун бул өзгөчөлүгү баягы орусча айтканда улучшатель дейт да мунун тукумун. Анан балдары аябай жакшы чуркалат. Мунун нар жагын карап көрсөм, бунун энеси Лаура Разиевдин кызы окшойт. Разиевдин кызы. Маселе ошол жакта жатат окшойт. Ошондой го. Бул эми Кочкорбай кани заводунан да түбү. Анан ошол жактан веткага келген деп уккам да. Эң сонун бейлерди токтотуп атыптыр. Анан бул айтсаң Нурмат, сага азыр алып келген 2 ай болуптур. Бей коелу деген кардарлар болуп атабы? Аябай эле көп бей коебуз деген байкелер, бакта айылда туугандар. Анан азыр ошо өзүмдүн бейлеримди бир аз мен да былтыр бир 2 жаңы бейлерден алгам. Султан Маткеримов деген байкени билесиз да, ошондон бир жакшы бей алгам. Анан өзүмдө да бир былтыр Кунаанга чаап жүргөн Байтал бар болчу. Ошол экөөнү өзүм карата алайын. Анан дагы бир бейим бар болчу, гектардыкы. Ал ошо чабылбай эле бей болуп калды. Ошону караттык, азыр ошо 2 бей караттык. Эми бирөөсүн жакын арада тууду, ошо күйлөйт деп каратабыз. Анан яж жаныбар, бул 22 жаш болсо дагы чыйрак мал экен. Бул бейини дагы аябай опытный экен. Жөн эле жанагындай ашып эметип шыргырайт да. Анан токтогон бейге да карабай коет экен өзү. Опытный айгыр экен да. Эми ушунча жылдан бери бей карап жүрсө, тажрыйбалуу болуп калды Калмерген. Анан бул бою канча экен? Ушу кичекейде уктум эле, мен биринчи жолу көрүп атам. Бою ушу мурун мен мурда бир бей каратып жүргөндө жаш болчу да, бир 10 жыл мурун. 10 жылдан ашып калды го. Чоң эле болчу, анан азыр эми картайганга чөктү да. Чөктү, бели кайкайып. Бирок анча деле кичинекей эмес экен. Анча деле кичинекей эмес экен. Анан келген баягы аргымакты сүйгөн азаматтар бейимди коюп тукум алайын дегендерге баасы барбы бунун, коюу баасы? Эми баасы ошо көңүлгө жараша эле, ошо сүйлөшкөнгө жараша. Андай деле мондай мончадан. Эми көп буга каратам дегендер, анан бир аз кичине өзүм бейлеримди каратып алайын деп көп кишилерге кичине көбүрөөк кымбатыраак айтып атам, коюп атам эми. Бунун өзү карабайсыңбы? Андан жакшы балдар жакшы чуркаган, өз чакан болгону менен. Бул айгырдан эми азыр мындайча айтканда акыркы немелери да мындан алып калыш керек да. Жакшы бейлер болсо алып калса. Муну орустар айтып коймокта, маленький, но ударенький деп. Ушундай болуш керек. Жаныбар, о жакшы мал экен. Бул өзү чуркады болду экен, ушуну билбептирмин. Өзүн ошо мен деле так маалыматым жок экен. Ошо Кунаанында ушу бир байгеден буту кеткен дейт да. Казакстанданбы, же Кыргызстанданбы. Ошо угушум боюнча. Анан так маалыматым жок. Это чакан болгону менен абдан чыйрак мал турбайбы? Анан 20 миңден өйдө коюлат эми. Андан көп эле. Эми айгыр баккан тамаша эмес, канча жем-чөп. Өзүң дагы муну бир этек акчага алгандырсың. Муну деле өзүбүз деле рисковать этип картаң болсо деле алдык. Эми көп киши алганда эмне алдың дегендер да сөздөр болду. Өзүмө жагып турду, анан мурун эле өзү аябай жакчы бул айгыр. Азыйын кандай сайыптыр? Ошосун көрү элек, мунун жарым тили да жок да. Жаныбар. Бул ушу айгырлар менен тияктан чабышып тилин жулуп алган дейт го. Бирок аябай эме да, чатак. Тиштерин көргөн жоксуңбу, маңдай тиштерин? Тиштери бар, көрсөк болот. Азыйын, кана жоош болсо азыйын көрөлчү. Дыр. Ай жаныбар. Бие карап калып аябай неме. Өйдө жетилесең, самал пакеттет өйдөрүк. Кана азыйын ачып көрчү инем. Оозун ачтырар бекен, ачтырбада кыйналбай эле кой. Ачтырбайт го. Анда мейли. Бул куйругун кашый берип турго, курт-суртун текшерип. Баягы бизге келгенде ошо кашып жана Каниоскаданчы кашып коюптур. Ана ал дарыларын баарын бергем келгенде эле. Азыр эми баягы 2 ай мурун бербесе мунун уругу да уланып калышы мүмкүн да. Келер менен эле бергенбиз. Жаныбар, жакшы мал экен, мен да буну көргөнгө абдан көрүм келип жүрөт эле. Бул Кыргызстандагы уругун берген, өзүнүн тукуму өзүнөн мыкты түшкөн айгырлардын саналуу айгырлардын бири да. Улучшатель деп коебу, орусча айтканда. Ошондой айгыр да бул, өзү чуркабаса дагы балдары көп балдары результат берди. Мунун
мөртө сөртө түшкөн кулундарын мен укканым жок. ооба баары эле жакшы түштү. Мен ошо өзүм 2 жолу качырдым. Ошо бир жолку баласы ушу тайында биртке кокустат болуп ошо менен кунанга чабылган жок да, бирок тайында жакшы чаптым. Анан кийинки 2 жылдан кийин кайра барып караткам бугачы. Анан ал баласы ошо чоңоюп келатканда өлүп калды да. Анысы да мыкты болчу. Анан ошондон кийин айгыр Балтика деген чуркабады эле аябай. Аябай да. Ошол чуркаганда мен ушунун атасын каратайын деп ушу эптеп каратканбыз ушул жылдары. Буйрук болуп калып. Мунун далызы да башкача экен байкасаң. Далызы да мындай касая лопата деп коет орустар. Азыр бели бир аз картайганга кайкайып турат окшойт. Атак мурунку сүрөттөмөлөр башкача да. Айран мал жакшы мал экен. Нурмат жакшы. Буйрусун эми ушу өзүң деле картаң малды тобокелчиликке салып алдың. Ушу менетиң кайтып, анан мүмкүн болсо ушу бизден жаш эрмек, жаш колунда анча акчасы деле көп эмес балдар болсо ылайыктап коюп берериң бардыр да. Ооба, андай бар. Эми мен бир 3-4 жылдан бери бие каратып жүрөм. Эми бекер деле коюп бергендерим болуп жүрөт. Ошол жерге алып келип ар кандай байкелер келет, ушу балам аябай кызыгып атат, каратып берчи дегендерге. Мындай эле каратып берип коем, жемин да албайм, чөбүн да албайм. Анткени мен да ушу кички кезде аябай көп бие караткам аргасы байкелерге барып. Ал убакта да биз аны унутпайбыз. Ошо биз деле мен аябай көп бие караттым, бирок тиягы бие мисалы ушул жерден Ленинскийге алып барып каратчымын. Бейин анан баягыда место да жок ушул. Мунун бою өтө кичинекей эмес. Средний го. Средний деп коет. Орто бой жакшы экен. Жакан эми Кудай буйрса да ийгиликтер боло берсин. Мен дагы көрүп туруп ушу эски кандардан ушул Лейбор анан тиги Рамзес экөө ушулардан да аралаштырып кана алып калсак досторубуз аябай утат деп ойлойм да. Экөө бир эмеден чыккан да, Кочкорбай. Эрза Рамазан деген. Түч. Жакшы, анда экинчи айга көрөлүм, Нурмат. Нурмат, бул экинчи айгынын ретриот экен. Жок, гектар. 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 Ретриоттун баласы. Жануар. Бунун ата тегин айт эми. Мунун атасы ретриот, энеси Гильза деген бе. Гильза имприттин кызы. Анын ар жагы уже дан эмелер болуп кетет. Эне жагы. Хан ошолор бар. Гектар деп алыстан бизде угуп жүрөт элек. Балдар көп чуркат мында. Мунун эми балдары аябай моментип ута элек, бирок чуркап жүрөт жакшы эле. Өзүбүздүн жанагы айтып өттүм го, жана Лейбордун кызы бар эле. Ошо Лейбордун кызынын буга каратканбыз, Лейбордун кызын. Ошондон түшкөн. Анан түшкөндөн кийин тай кезинде ошо казак туугандарга сатканбыз. Ошолор келип былтыр жана Жолой аксакалдын ашында жана жанар утпады эле кунанды. Ошондо алды да сүйрөп жүрүп жана фиништен алдырып койду го, жерде байта. Ушунун баласы, ошо энеси да атасы да өзүбүз да. Ошол казак туугандарга сатып ошолор чапты, алып келип берди. Андан кийин Олимпиадта чуркады ал байтал. Тайында 3-4 чоң байкени утту го дейм. Мунун баласы. Анан дагы бир баласы кеткен Казакстанга, кунанында. Бирок уткан жок, бирок 60-70 кунанын арасынан 3-4-чү болуп илинип жүрдү. Жакшы. Нурмат, айтсаң, бул өзү ретриот азыр чыгып келатып чыңырса, айнан тизем титиреп кетип атыр мунун үнүнүн ушундай кубаттуулугунан. Ушундай өзү канча-мынча бийлердин жүрөгүн чүрөлө кыйкырат. Анан баягы Чорой аксакал легендарлуу гений жылкычы аксакалыбыз, Саяпкер аксакалыбыз айткан экен, таныбыздан чыккан өткөн ара биз бир маекте айтканбыз. Таныбыздан чыккан үндүн кубаттуулугу күчтүү болсо, айгыр да күчтүү болот депчи. Мунун динозаврдай эле өкүрүп атыр го. Ошондой кырган ошондой. Анан бул өзү чуркаганы кандай тарыхы? Бул биз өзүбүз эмеде 4 жашында алганбыз. Биз да ошо Каракетов Муталип аксакалдын жана Казим деген баласынан. Буту целый беле? Жок, бизге келгенде эле бутунда бар деп берген. Бул айгырлыкка деп эле алганбыз да. Анан биртке минип көрдүк, биртке бутунду аралап көрдүк, анан кийин миндик келгенден кийин эле бир 10 бейдей караттык го ошол жылы. 10 бей каратканда минип анан эң биринчи байгесин бизде Арчалда жана атактуу эле Саяпкер биздин Үтүров Айдар деген байкебиз бар го. Ошол жылда өткөрчү тиги Чуамайга. Силер Чуамай деп коесуңар го. Түзгө бизде түз деп коет го, түзгө чабуу.
түзгө чапканда ошол жактан уткан да эң биринчи байгесин. Аябай атырык менен уткан. Анан ошол жерден кийин жакшы болчу негизи. Анан кийин ошондон кийин эле бир ай өтпөй баш кара сууда бир чабыш болуп ошол жерде ошо чабабыз чаппайбыз деп атып кругу начар депчи. Даярдыгы жакшы болбой калып ошол жерден бир аз жерден бирок сүйрөп жүрүп 3-чү болуп калды. Ошол жерден ошо бир аз кайра эски травмасын козгоп алды да. Анан ошол жерден кийин аябай жакшы болбой ооруду биртке жаскамал болчу мартта. Анан бейсеге каратып кайра ошол эле жылы 31-августта жана Таласта Аралга Чубамайга барып ошол жактан машина уткан. Ооба, аны мен өз көзүмөн көргөм. Бул ошол жерден дагы бөлүнүп келген. Жакшы экен. Анан бул энеси Гилза деп атпайсыңбы? Энеси. Гилза боюнча айтчы. Гилза эмне деген бие? Гилза деген импреттин кызы. Ошо энесин унутуп атам азыр. Гилзанын ошо туулган балдарын көп эле чапты. Ошо Гүлбахра деген болгон мындан кийин. Тай кезинде жакшы чуркаган. Өзү да ушундай окшош. Азыр берки Али деген байке да Каракетов. Ооба. Азыр сатылдыбы же ошондо турчу. Ал да ошо жакшы чуркаган. Ал да ушундай скоростной алдыда сүйрөп жүрүп чапчы да. Бул да ошондой топко отурбайт да, только алдыда жүрүш керек. Бата Нурмат, анда бунун энеси Гилза атасы ретирет болсо бул толук ишенимдүү өндүрүүчү айгыр боло алат экен. Буюрса ошо өзүбүз деле ушу башында аябай жактырып эле бийлерге да алгам. Мен бул эми бээ карап атат жылда бир 15-20 бээ карайт, анан ар кандай бээ түшүп атат да. Айыл апанын эле бээлери болуп калат. Орто саар бээлерге коюп атат. Орто саар бээлер анан жакшы бээлер келгенде жакшы эле түшүп атат. Мунун бир баласы былтыр тоже жана өкүл атам дедим. Ошондон түшкөн. Энеси атасы бул, энеси эме разбордун кызы. Былтыр жана Карабалтыда 1-майда жылда өтөт го. Ооба. Памфиловкада. Ооба. Ошол жакта ошол аламанды уткан бир баласы. Былтыр апрелде болгон. Жок, 1-майда. 1-майда. Ошол жерде ал чабыла элек такыр. Бир эле жолу чабылды аламанга эле. Ошол бир эле чабылып утtu ошол жерде. Карачайын ана динозавр, тиранозаврдай өкүрүп атыр го муну. Жаныбар мына күчтүү, абдан кубаттуу айгыр деп ушуну айтыш керек. Бул аябай жеңил, резвийси. Бул бирок жанагындай ат бээлери карап атат айылдачы. Простойраак эле бээлер, жанагындай жоон жолпу. Бирок ошо жоон жолпулардан да резвий да балдар. Балдарына резвийс жагын берет экен да. Жок, анан эми мындай жакшы айгырды жалаң эле орто саар бээлерге кое бербей, бир элитный бээлерге коюуга аракет кылсаң болмок. Кудай буйрса быйыл ошол өзүбүздүн ошол жана Лейбордун кызы бар, ошого койдук. Анын балдары деле жакшы чабат. Былтыр ошо бир тайын чаптым. Анан быйылкы тайын бuyakta дос балдарга саткам анан. Кечигип эми коюп атасың дейм да. Будан 3-4 жыл мурун эле жакшы элитный, абдан таза импорт бээлерге койсоң айнан будан тулпар түшөт экен да. Быйыл ошол тууду мындан Дарисламдын баласы, энеси Секвестердин кызы бир байтал алганбыз. Ооба. Султан байкеден. Ошол былтыр буга селый алгам негизи ал байтал чабайын деп. Анан ушул айгырга коюп калайын деп анан атайын былтыр коюп. Быйыл тай. Быйыл туулду. Туулду. Туулуп кайра Лейборго коюп атам да ал бээни. Баракелде. Ошондан тууду буйрса жакшы мыкты түштү. Анда гектарын эле биринчилерден болуп куда түшүп коеюн бу эфирде. Кудай буйрса. Мейли турарына сийнели. Эң сонун айгыр экен, кудай буйрса. Өзү ретриот деле өзү мыкты балдарды берген айгыр экен го. Ретриоттун балдары көп эле. Азыр бар ретриот. Ретриот азыр бар, ал деле бир 25-24 чыгып калыш керек. Ретриот азыр ошол Кочкорбаев чарбазында. Жок. Анзор Муталип аксакал. Ошо Каракетов чаргасында. Ретриоттун балдары көп эле чуркуп атыр, угуп калып атабыз. Бирок абдан чуу салып утуп жүрген жери жок ретриот. Чуу салып утуп жүрген жок. Бирок бул Гилзадан түшсө, бул жакшы айгыр экен. Мунун эне жагы мага жагат да, ошондон энесин атасы имприт. Ошон үчүн дүйнөлүк айгыр да. Ошон үчүн жагат да. Жана Шейх Али Мактум беле ошондон. Али Мактум Шейх. Али Мактум Шейхтен келген деп уккам да. Импритте. Имприттин балдары да жакшы чапкан. Ошо бир жылы тай аябай катып чуркап атып анан ошол жылдары кызыгып ошол импритке каратайын деп баргам, негизи бээчи. Бул айгырды алардын астында. Анан ушул айгыр ошо Казим деген байкебиз ошо өтүп кетти. Ошол байке ушул ат сатылат дегенде
алып калганбыз. Бул өзү бирок тайында эмени уткан да, бул жана Тайтору кубок бар го. Ооба, баягы. 2015-жылы. Бул өзүбү? Өзү. Ипподромдон. Ипподром бул ошо мага чейин 4 чабыптыр. 2 жолу тайында, 2 жолу кунанында. Анан бир жолу кунанында мен угушум боюнча да. Казакстандан Кунанды 12 же 14 километрди сместа до места уткан дейт. Ай баракелде. Анан ошол жерден казак буртугандар $25,000 берген дейт да ошо. Буга. Ошол жана Казим деген майка айтып берген. Анан ошондо берки атасы тирүү болчу экен. Алсаңар ошо $40,000 деп сатпай койгон дейт. Анан кийин ошондон кийин эле келиптир эле, анан бир байгеге түшүп эле бутуну кокустатып алып анан биз алып калганбыз да. Ошо да эме тиги атка назар түшүп калып сурап келгенден кийин бериш керек деген салтуу кеп бар го. Анан тиги аксакалдар сали илепсин. Алар өздөрү чабабыз деген. Бул бирок YouTube'да деле бар чуркаган ошо тай кезинде. Анда таап көрүшүлөбүз, көрүп алалар. Буга койгон Нурмат, буга кардарларга шартын кандай кылып коюп атасың? Сүйлөшкөнүбүзгө эле жараша ошондой эле ар кимге. Анчалык деле момунча деген неме жок. Ар ким мамилеге жараша. Бекери бар. Карыска деген бар. Ар кандай. Бизде Талас областында да жакшы айгырлар барып калбадыбы? Анан Талас областында өтө мыкты айгырлар бар, бирок алар деле 15,000 сом тегерген деле сүйлөшөт. Бизде андайга сүйлөшпөйт. Бизде баары эле кымбат эле каратып атышат го. Аны айта албайм. Эми чүйдө бардык нерсе кымбат да. Жаныбар. Жакшы мал экен мына. Мен деле аны атайын, бей каратайын деген эле немем жок. Өзүм эле бейлериме да. Анан келем дегендер, каратам дегендер каратып эле атам, каратпай койгондорум деле жок. Баары келгенин эле каратып берип атам. Справка жагын кандай шарт коет? Обязательно справкасы керек. Анан жана кысыр калып калган бейлерден кичине сомнение да, анан бул эле кээде каратат эми справкасы бар, мына таза, мына ветврачка чагыл деп. Ооба. Антпесек тукумун бузуп алабыз кайрадан айрылып. Ал справкасы жок, каратпайт такыр. Мен өзүм жылда ушуга койгон бейимди жылда канын алдырам да. Болбосо ушуга эле коем. Кулун берсе деле. Кулун берсе деле ушуга коем, бирок жылда алдырам да жазда. Жакшы экен. Жакшы, жана Дарсаламдын кызынан ушунун колуна түшкөнү далай чуу салат го. Буйруса деп атабыз. Анда эне жагы секвестр болуп атпайбы ал бейдечи. Ооба. Мына достор, Нурмат инибиздин жергиликтүү эле колтуу айгырлары менен сиздерди тааныштырдык. 2 куржун акчага келген импорт айгырлардан эч кемчилиги жок, эч бир ылдый деп айта албайбыз. Мына өзүбүздүн өндүрүштөн чыккан айгырлар. Өзүңүздөр байкаңыздар, тандаңыздар, мындай анализ кылыңыздар дагы. Сереп салып байкап келсеңиздер, Нурматтын эшиги ачык, роозу ачык. Колу ачык дегенде, Ооба. Анткени бааны өдө көтөрүлгөндө деле кичине чарбачыл балдарды кыйнап алабызбы деген эле кыжаалат боло берем. Эми ал мындай да, байке, ал мен баадан эмес, просто качырып кетет да, кээ бирки балдар бар да. Анан ушу туйт, анан барып сатып алайын десең, аябай бааны айтат да, мисалы үчүн. Ошондон анан ошондой. Мына достор, Нурмат инибиздин жакшы 2 айгыр менен тааныштырдык. Нурмат, Кудай буйрса ушу асылдандыруу боюнча иштерди жакшы алып барып атсың. Мына эски кандарды сактап калуу максатында 2 лейборду алыпсың, гектарды алып ушинтип жаңы жакшы бейлер коюп атсың. Ишиңе ийгилик болсун, мээнетиңдин акыбети кайтып, ушу корооңан күлүк чыга берсин. Сенин корооңан чыкса, биз сүйүнөбүз. Мээнетиң акталып, ишиң ийгиликтүү боло берсин, элиң менен аман бол. Рахмат байке, ошо келгениңиздерге, ушинтип тартып элге жеткирип, видеолоруңузду биз дагы көрүп турабыз. Ошол элде болсо бизде болот. Баарыбыз ким ат кармаса да баары бүт үйдө короосунда күлүп байлансын. Аттар байгелүү болсун. Ошол. Рахмат достор, мейлиндиришиңер менен саламатта болуңуздар.